Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Номер 59 орто мектебинин тарых жана адам коом мугалими Иманбекова Марал Курманбековна. Бүгүн биз 10 класстын адам жана коом сабагын өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жарандык укук жана келишимдик мамилелер. Бүгүнкү сабагыбыздан биз жарандык укук жана бүтүмдөр деген эмне, жарандык укуктук жөндөмдүүлүгү, келишим түшүнүгү жана келишимдик мамилелерди уюштуруу деген темаларга токтолмокчубуз. Жарандык укук бул жарандардын өз ара жана жарандар менен юридикалык жактардын ортосундагы мамилени жөнгө салып турган укук тармагы болуп эсептелинет. Мисалы, ар бир адам турмушунда ар кандай иштерди жасайт. Эртең менен туруп автобуска түшүп ишке барат. Түштө ашканага кирип тамактанат. Дүкөндөн керектүү нерселерин сатып алышат. Ушул иштерди жасап жатышып, алар жарандык укук мамилелеринин катышуучусу болуп жаткандыгын эч байкашпайт. Жарандык укук деген эмне десек, жарандык укук жеке укуктардын ортосундагы мамилелерди аныктаган укуктар жана милдеттер жөнүндөгү илим. Жарандык укуктун булагы болуп Рим укугунан башталат. Жарандык укук деген термин биздин заманга чейин 5-кылымдын ортосунда байыркы Римде жаралган. Укуктун бул тармагын маанилүүлүгү боюнча 2-конституция деп коюшат. Анткени жарандык укук жашоодо боло турган көптөгөн мамилелерди жөнгө салат. Кандай гана адам болбосун, бул укуктун катышуучусу болот жана андан эч жака четтеп кете албайт. Жарандык укук бардык жарандык мамилелер үчүн абдан маанилүү жоболорду тактап айтканда, жарандык укук жана милдеттердин келип чыгышы, аларды коргоо, ар кандай чечимдердин түрлөрү, доо коюу мөөнөтү, өкүлчүлүк, ишеним кат, мөөнөт жөнүндөгү жоболорду камтыйт. Жарандык укуктун негизги булагы болуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси эсептелинет. Бул кодексте жарандык укуктарды ишке ашыруунун шарттары белгиленген. Жарандык укук менчик, милдеттенме, автордук, ачылыш, ойлоп чыгаруу, мурас укуктарын камтыйт. Жарандык укук мамилелеринин катышуучулары. Бул мамиледе уюмдун укугу бирдей болуп, мыйзам алдында бирдей милдетке жана укукка ээ болуп, бири-бирине баш ийбейт. Бүтүмдөр деген эмне? Бүтүмдөр бул жарандар менен юридикалык жактардын жарандык укуктарды жана милдеттерди белгилөөгө же токтотууга байланышкан аракеттер. Мисалы, бирөө айдап жүргөн машинасын, экинчиси үйүн сатат. Ал эми башка бирөөлөр болсо, ошол нерселерди сатып алат. Ушуга окшогон аракеттер бүтүмдөр аркылуу ишке ашырылат. Бүтүмдөр 2-ге бөлүнөт. Биринчиси бул ооз-2, экинчиси жазма болуп бөлүнөт. Ооз-2 десек, бул мыйзам тарабынан аны жазуу түрүндө тастыктоого талап кылынбаган учурларда жазалат экен. Жазма болсо жөнөкөй, анан нотариалдык деп бөлүнөт экен. Жөнөкөй бүтүмдөр дегенибиз эмне? Жөнөкөй бүтүмдөр бул юридикалык жактардын өз ара же жарандар менен жасалган бүтүмдөрдү, ошондой эле бүтүмдөрдүн өлчөмү менен эмгек акынын минималдуу өлчөмүнөн 10 эсе көп болгон мыйзам тарабынан атайын көрсөтүлгөн учурларда жазалган буюмдар кирет. Нотариалдык бүтүмдөр бул мыйзам тарабынан аныкталган, ошондой эле бир тарап нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылган учурда жүргүзүлөт. Мисалы, үйдү сатуу, белек кылуу бүтүмдөрдү сөзсүз нотариус аркылуу күбөлөндүрүүгө жатат. Жарандардын укукка жөндөмдүүлүгү жана аракетке жөндөмдүүлүгү. Жарандын укук мамилесине кирүү үчүн жарандар да, юридикалык жактар да жарандык укук жөндөмдүүлүгүнө ээ болууга тийиш. Жарандык укук жөндөмдүүлүгү деп жарандын укуктарга жана милдеттерге ээ болуу жөндөмдүүлүктөрүн айтабыз.
жарандык укук жөндөмдүүлүгү ал төрөлгөндө эле пайда болуп, дүйнөдөн өтүшү менен токтолот. Жашы толуу электердин аракетке жөндөмдүүлүгүн мыйзам чеги тарабынан белгиленген. Мисалы 14 жашка чейинки балдар, кыздар майда турмуш тиричилик бүтүмдөрү өз алдынча жасай алышат. Мисалы дүкөндөн азык-түлүк, буюм тайымдарды өз алдынча сатып ала алышат. Ошондой эле ата-энеси же башка мыйзамдуу өкүлдөрү аларга атайын берген каражатты сарптай алышат. 14 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр болсо, өзүлөрү тапкан эмгек акысын пайдалана алышат жана күнүмдүк керектүү нерселерин өзүлөрүнө турмуш тиричилик бүтүмдөрүн жасай алышат. Эгерде 16 жашка чыккан өспүрүм эмгек келишими боюнча иштеп жатса же мыйзамдуу өкүлдөрдүн уруксаты менен ишкердик жүргүзүп жүрсө, толук аракетке жөндөмдүүлүгү бар деп биз айта алат экенбиз. Келишимдик мамилелер. Келишим дегенибиз эмне? Келишим бул эки же андан көп тарап тигил же бул маселе боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ болуп саналат. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, уюм менен башка мекеменин ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору Кыргыз Республикасынын жарандык, эмгек жана административдик кодекстери, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, министрликтердин, уюмдардын келишимдер боюнча чыгарган жоболору аркылуу жөнгө салынат. Укуктук багыты боюнча келишим болжолдуу, анан анык болуп бөлүнөт. Келишим түзгөн тараптын укук жана милдеттеринин бөлүнүшүнө карай экиге бөлүнөт. Бир тараптуу, анан эки тараптуу деп бөлүнөт экен. Эмгек кодексине ылайык, эмгек келишими бир жолку аткарылуучу ишке 1 жылга же болбосо 5 жылга түзүлүшү мүмкүн. Иштин мүнөзүнө карай келишимдер ар түрдүү болот. Мисалы, ижара келишими, кызмат көрсөтүү келишими, жеткирип берүү келишими жана башкалар кирет экен. Ошондой эле мамлекеттер, дүйнөлүк уюмдар ортосундагы эл аралык келишимдер дагы болот. Аларда расмий белгилери басымдуулук кылат жана ал канча тараптуу болсо, ошончо тилге которулат. Бардыгы бирдей күчкө ээ болот. Келишимдин күчүнө кирүү тартиби келишим кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет жана тараптар милдеттерин толук аткарып бүткөнгө чейин күчүндө болот. Же тараптардын макулдашуусуна ылайык мөөнөтүнөн мурун жокко чыгарышы толук ыктымал. Бул учурда күнөөлүү тарап экинчи тарапка келишимдин жокко чыгарылышына байланыштуу кеткен чыгашасын кайтарып бериши керек. Тараптардын ортосундагы пикир келишпестиктер мыйзам чегинде каралып чечилет. Азыр үйгө тапшырма алсак. Биринчи, жарандык укук кандай мамилелерди жөнгө салат? Экинчи, жарандык укук жөндөмдүүлүгү деп биз эмнени айтабыз? Үчүнчү, келишим кантип түзүлөт? Төртүнчү, келишим түзүүнүн кандай зарылчылыгы бар? Мына ушул суроолорго дептерлериңиздерге же болбосо ооз-эки жооп берсеңер дагы болот. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.